بسم الله الرحمن الرحيم أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Мээримдүү Аллахтын ысмы менен. Милдеттүү орозо эсептелген күндөрдү гана кармалат. Оорулуу же сапардагылар башка күндөрү кармап берет. Орозодо ооруганы же каарылыгы себептүү чыдай албагандарга күн эсебине бир жакырды тойгозуу жарыйма. Ким ашыгыраак адамды тойгузса өзүнө жакшы. Бирок орозо кармоо жарыйма төлөөдөн жакшы эгер билсеңер. Assalamu alaikum урматтуу телекөрүүчүлөр. Жана сиз айтып өткөндөй эле бүтүндөй кыргыз журтчулугун чыгып бараткан орозо айы менен Рамазан айы менен куттуктагым келет. Ар бир инсан орозо кармаганда кечинде ооз ачаарда кандайдыр бир жараткандан тилек тиледи. Ошол тилектердин баары кабыл болсун дегим келет. Туткан орозоңуздардын баары кабыл болсун дегим келет. Себеп Алла Тааланын өзүнүн убадасы орозо кармап ооз ачып аткандагы инсандын не тилеген тилеги болсо, аны мен өзүм берем деген убадасы бар. Ошондой болгон болсун, ошону насип эткен болсун. Жалпы журтчулугубузда тынчылык, аманчылык, токчулук болсун. Орозоңуз кабыл болсун деп айтабыз. Баарыбызга бирге болсун. Сиз менен бүгүн биз жоомарттык туурасында сүйлөшөбүз. Анан сизге эң алгач эле суроо, жоомарттык сапатты сиз кандай түшүнөсүз? Ушундан баштасак. Жоомарттык бул жалпы мусулман пендесине таандык болгон бир касиет. Эгерде адам баласы өзүнө дос издесе, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям өзү жетиштүү дейт. Эгерде үлгү издеген болсо, анда дагы ошол биздин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жетиштүү дейт. Жоомарттык дегенде бул өтө берешендик. Же болбосо бир кечиримдүүлүк. Эсиңиздерде болсо керек, эми көпчүлүк азыр эми кабары бар. Биздин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямды тепкилеп уруп баары. Денесинен кан агызып, ушундай бир жаман азапка салып атканда дагы ошол тоонун периштеси келип, Мухаммад мүмкүнчүлүк бер, мен тоону кулатып ушул элди бастырып берейин дегенде, мен каргаш үчүн эмес, алкаш үчүн келгенмин дейт. Ушул инсандардын дагы кийин барып урпактары менин үммөтүмдөн болуп калышы ажап эмес дейт. Бул сабырдуулуктун бир белгиси. Кечиримдүүлүк боюнча эми ааламда чеги жок кечиримдүү зат жараткандын өзү. Биздин адам баласынын ичинде бир муштумдай бир жүрөгүбүз бар. Кечиримдүүлүккө көп эле мындай бир бара бербейбиз. Шайтан көбүрөөк ээлик кылып кетет. Сен ошондон калып каласыңбы? Сага мындай сөз айтпадыбы? Сен андан күчтүүрөөк болбойсуңбу? Колуңдагы бийлигиңди колдонбойсуңбу? Же билегиңде күчүңдү колдонбойсуңбу деген сыяктуу шайтандын түрткүсүнө пенде көбүрөөк берилип кетебиз дагы. Ошол кечиримдүүлүккө бара албайбыз. Барса дагы тил учунда барып коет да, көкүрөк ошол бойдон калып калат да. Ушул учурда жоомарттык сапат кайсы адамдарда көбүрөөк кездешет? Адам канчалык сабаттуу болсо, адам канчалык билимдүү болсо, канчалык ыймандуу болсо, ал ошончолук жоомарттыкка көп барат. Ramadan